Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибизди улантабыз. Кайрадан эле биздин темабыз шайлоонун калыс же калыс эмес өткөндүгү жөнүндө саясатчылардын, белгилүү жазуучулардын, диний кызматкерлердин, ар тармактагы кесипкөйлөрдүн өз пикирин ортого салабыз. Бүгүн бизде конокто кыргыз эл жазуучусу Султан Раев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Султан мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Биз сизди бул студияга чакыра турган башка дагы себептерибиз бар эле. Ага карабастан ушу сиздин бүгүнкү улуу жеңишиңиз менен кошо биз негизги тема кыла турган шайлоонун маданият өттү же кандай өттү? Сиз деген анткени маданият кишиси болгондон кийин ошол жагына көп көз салдыңыз болуш керек. Негизи эле шайлоо калыс өттү. Ошол боюнча оюңузду коомчулукка азын улак ортого салып кетсеңиз. Эми чындыгын айтканда ушул шайлоо биздин эгемендүү тарыхыбыздагы өзгөчө шайлоо болду. Себеби биз биринчи жолу ушул мындай бир чоң атаандаштыктын негизинде ошондой эле партиялык принципте ошондой эле элге ачык чыгуу менен ушундай бир мындай бир эл аралык стандарттагы шайлоону өткөрдүк да. Ошону бирге эле шайлоонун өткөрүүнүн өзүнүн технологиясы дагы, принциптери дагы таптагыр өзгөрдү. Себеби баягы мурда буга чейин болуп келген карусель деп койчу элек го, ал нерсе токтолду, пачкалап салган токтолду. Ар бир жаран өзүнүн эркин, өзүнүн ишенимин ошол өзүнүн ушул добушу менен берди да. Бул технологиялык жактан мен ачыгын айтып коюш керек, бул өкмөттүн өтө бир чоң бир эмеси болду да, мындай бир ошо таза шайлоонун таза өткөрүү жолу ушундай бир технологиясы жалпы эле ушул электоратка өтө жакты деп айтсам болот да. Ошон үчүн эле бизге бага дагы өтө жакты. Ар бир адам өзүнүн каалаган кандидатурасына өзүнүн добушун берди. Эми бул шайлоо деген чоң саясий кампания да. Бул шайлоодо ар кандай болот дейм. Шайлоонун бизде эле мындай болуп аткан көрүнүш эмес, бул дүйнөлүк мындай көрүнүштө шайлоо өтө мындай бир өзүнүн технологиясы менен өтөт да. Эми тилекке каршы албетте бул шайлоодо мындай кара пиарлар дагы бири-бири менен кандидаттарды бири-бири менен мындай бир карама каршы коюп, алардын арасында алардын мындай бир чындыкка оошпогон фактылар да кетип атты да. Себеби ал маданияттуулукка жатпайт. Албетте бул саясий маданиятка жатпайт. Бирок эми бул бизде эле десек, бул ошол Кошмо Штаттардагы, Европа мамлекеттеринде, башка мамлекеттерде ушундай технология колдонот да. Россияда деле ошондой да. Бирок ошого карабастан, бирок эл өзүнүн эркин ишенимин билдирди. Биз легитимдүү президентти шайладык. Ошол Сооронбай Шарипович ушу 54% жогору добуш алып, Кыргыздын 5-чи президенти болду. Биздин тарыхыбыздагы ошондой эле бул шайлоонун дагы бир чоң саясий өзгөчөлүгүн айтып коюшок. Бул тынчтык жолу менен биринчи президентти, мурдагы президенттен экинчи президентке, бир адамдан экинчи адамга бийлик мындай бир шайлоо жолу менен өттү да. Бул дагы чоң бир саясий маданиятты баштап берди деп айта элек. Бул тарыхый шайлоо маданиятыбыздагы эң бир этаптуу көрүнүш катары айтсак болот. Себеби бардык кандидаттарга мындай стартовый мүмкүнчүлүк берүү менен биз ушул шайлоону мындай бир тынчтык жолу менен экинчи адамга өткөрдүк. Бул мен айтар элем, бул тарыхый окуя деп койсок да болот да. Себеби ушул маданиятты биз кийинки болочокко улантып кетишибиз керек. Бизде ушундай ушул шайлоо ушундайдыр мындай бир чоң цивилизациялык жол менен, өзүнүн мыйзамдык жолу менен өтүш керек деп айтар элем да. Ошондуктан биз жалпы эле Кыргызстанда гана эмес, жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүнө чоң өрнөк көрсөттүк. Себеби биз Кыргызстанда гана ушундай чоң саясий маданиятты көрсөтүп атабыз да. Албетте шайлоодо көптөгөн мындай бир кемчиликтер болду, бирок жыйынтык бул
мындай бир чоң эл аралык аренада сөз кыла тургандай болду да. Ошондой эле эл аралык уюмдар, ушу шайлоонун жүрүшүн көзөмөлгө алган эксперттер Кыргызстанда өткөн шайлоону биринчи кезекте ушул постсоветтик мамлекеттердин арасында өткөн шайлоолордун мындай бир жаңы көрүнүшү катары, жаңы шайлоо формациясы катары баалаганы бизге албетте чоң саясий дивиденд алып келди деп айтар элем. Эми ушул маданиятты биз мындан ары атаандаштык маданиятын, ошондой эле мындай альтернативдүү талапкерлердин шайлоосун мындан ары да ошол мыйзамдык негизде, укуктук негизде алып кетишибиз керек. Сөзүңүз каралжы, мындан келди биздин ошол шайлоодо эң чоң жеңишибиз, маданияттуулугубуз бул тынчтык жолунда өткөрүп берип, башкаларга үлгү көрсөтө алдык десек болот экен. Мен мына жакында эле сизди мамлекеттик биринчи теле радио аркылуу берип жаткан интервьюңузду уктум. Ошол жерде маданияттуулук жөнүндө терең сөз болгондо сиз айтыптырсыз, баягы мурунку учурдай ар бир айылда маданият үйүнүн жоктугу бүгүн биздин ошол негизги баягы аалам айылдан башталат демекчи, айыл жергесинен тартип тарбия көрүп бизге шаарга келген балдарыбыздын же болбосо айылда жашап жаткан инсандарыбыздын бүгүн биз же өкмөт тарабынан дейсизби, же башка жагынанбы айтор маданият үйлөрүнүн иштебей жаткандыгын, элдердин деген бүгүн деген театр, киного кызыкпагандыгын, китеп окубай калышкандыгы бул биздин абдан бир доордун трагедиясы болуп жатат деп айттырсыз. Ошол боюнча бул видео тасма аркылуу да коомчулукка азын улак айтып берип кетсеңиз. Эми албетте бизде ушул маданият, сиз туура айттыңыз, маданият биздин маданияттын өзөгү айылдан башталганда биздин элеттен, биздин классиктердин баардыгы элеттен чыккан, айылдан чыккан. Айыл биздин руханий ордо булагыбыз да, биздин ошо башатыбыз, руханий башатыбыз. Ошондуктан айылдан бүт кыргыздын бүткүл мындай улуттук маданиятындагы жылдыздар ошол айыл жергесинен чыкканда, мен айтарым ушул маданият бизде Кыргызстанда, кыргыз элинде биз айылдан башташ, элеттен башташ. Себеби биз бир гана маданият эмес, бул биз жалпы адамдык бир адамга таандык маданиятты биз ошол өзүбүздүн башатыбыздан алабыз. Маданий маданият гана эмес, ошонун бирге адамдык маданият, адамдык тарбия, ыймандык маданият баардыгын биз ошол жерден алабыз да. Ошондуктан айыл, элет өзгөчө ролду ойнойт биздин турмушубуздачы. Баардыгыбыз ошол айылдан өскөнбүз, балалыгыбыз баардыгы айылдан өскөн. Ошондуктан бул элет биздин ушул маданий саясатыбыздагы биринчи маселе болуш керек да, проблема болуш керек. Себеби биз мыкты улут болуу үчүн же алдыңкы улут болуу үчүн биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн өзөгүбүзгө көңүл бурушубуз керек, өзүбүздүн тамырыбызга көңүл бурушубуз керек да. Азыркы күндө Кыргызстанда ушул 1000ден ашуун айылдык клубтар бар. Бул айылдык клубтардын чындыгын айтканда 87-90% иштебейт. Өзгөчө кыш мезгилинде. Анан мен айтар элем, бул жөнүндө да ошол сиз айткан улуттук радиодо да айттым. Ушул клубтардын бүгүн өзүнүн жалпы бир ишмердүүлүгүндө ал моралдык жактан эскирди деп айтар элем да. Ушул бүгүнкү клубтук биздин ошол советтик түшүнүктөн келген да клубта. Биз азыр клубтардын маани маңызын, ошондой эле иш алып баруу ишмердигин таптакыр өзгөртүшүбүз керек деп ойлойм. Себеби клуб бир гана концерттин гана же барган спектаклдин гана борбору болбостон, бул ошол айылдын маданий социалдык борбору болуш керек да. Ошол жерде агартуучулук функцияны аткарыш керек. Бир гана маданият жагынан эмес, мына укуктук жагынан, гендердик жагынан мындайдыр бир ошол өзүнчө бир площадка болуш керек да, дискуссия, дебат кылганга дагы, айылда да кредит саясаты боюнча дагы ушул элди агартуунун борбору болуш керек да. Бир гана ошол айыл өкмөтүнүн кеңсеси эмес, ал клуб ошол функцияны аткарыш керек. Клубдун эң башкы нерсеси бүгүнкү маданият саланы, ага эл барыш керек да, барыш керек. Эл барбаган, эл каттабаган, эл келбеген маданий сарай эч качан маданий сарай боло албайт. Ошондуктан ага ушу элдин барышын активдештирип, ага ар кандай формаларды, ар кандай мазмундарды, жолугушууларды өткөрүп дегендей, кээ бир учурда ошол мына бул ыйман маселесин, кээ бир учурда дин маселесин талкууласа да болот да.
Себеби бүгүн агартуучулук функцияны сөзсүз түрдө ошол кулуптар аткарыш керек. Ошондуктан ушул багытта, ушул мазмунда мен ошол сөздү айттым да. Ошондуктан биз азыркы заманга жараша кулуптун функциясын да милдетин да өзгөртүш керек. Ал жерде мына мисалы үчүн биздин премьер-министрибиз айтып атат, баардык айылдарды интернет кылабыз депчи. Бул жакшы нерсе, аябай жакшы нерсе. Бирок ошол эми интернет ошол негизги борбору ошол айылдык клубтар болуш керек. Ошол жерде интернет өзүнчө бир класстары, ошол мына бул жаңы технология боюнча сабаттуулукту үйрөнүү дагы, ошондой эле дүйнөлүк информация, маалымат булактарына кирүүгө ошол элет жерине дагы мүмкүнчүлүк болот. Ал бир гана аларды мына тейлөө жагынан, мына тейлөө көрсөтүү жагынан эмес, интернет ошонун бирге эле коммуникацияга жол ачат. Дүйнөлүк бир баалуулуктарга, дүйнөлүк маалыматтарга кирүүгө, ошондой эле өзүн өзү сабатын өркүндөтүүгө, өзүнүн ички потенциалын, руханий потенциалын, ошондой эле түшүнүгүн, дүйнө таарымын өстүрүүгө бул интернет ошол клубтардагы интернет класстар аябай чоң жардам берет. Ошондуктан мен айтар элем, биз ушу маданий саясатыбыздын өзөгү катары айыл иргесин айламашы керек. Ошондой эле биз айылдан ошол эгер маданий жактан агартсак, биз ошол шаарга потенциалдуу көрүүчүлөрдү, потенциалдуу ушу маданий баалуулуктарды керектөөчү адамды тарбиялап чыгабыз да. Ошондон ошонун баардыгы келип, комплекс түрдө келгенде бир системалуу маданий түшүнүгү бар адамды камсыз кылат. Биз мына айчылыкка советтер союзунун ушунда гармониялуу адам депчи. Гармониялуу адам бул ар тараптуу жактан өнүгүш керек. Ошол аң сезимдин дагы баардык булактарынан алыш керек. Ошондой эле бул адам биз келечекте Кыргызстандын гармониялуу адамын, ошондой эле системалуу мындай бир маалыматы бар адамды даярдашыбыз керек. Ошондуктан бул улуттун өсүшүнө чоң жардам берет. Ошол эле нерсе акыры келип өзүнүн мындай бир жыйынтыгында берет да. Мына айтып атпайбызбы? Шайлоо маданияты, башка маданиятты, ошол маданиятты биз өзөгүн калыптандыра элек да. Маданияттардан бир гана маданият жактан гана эмес, баардык өзүнүн чөйрөсүндөгү болуп аткан окуяларга да өзүнүн маданий, өзүнүн ички көз карашын билдирүүгө дагы, өзүнүн тандоо мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ болот да. Ошондуктан алар кийинки кезде ошо болочокто аң сезимдүү шайлоочу болууга өсүп чыгат. Өсүп чыгат, маданияттуулукту ошо айылдан үйрөнүп баштайт деген жакшы экен. Мына биз ушул жогоруда айтып өткөндөй, шайлоо менен саясатты бир өлчөп калчу менен мамлекетибиз бүтүндөй эле ошол көңүлүнүн борборун ошол жакка буруп жатып, сиз болсо ага карабастан ошол учурда акыркы жарым жылдын ичинде бир нече жерден, чет мамлекеттерден калемиңиздин учу менен ошол жактагы бийиктиктерди багындырып, Кыргыздын кандай эл экенин, Кыргыздан кандай таланттуу адамдар өсүп чыгары жөнүндө элди таанытып, журтту таанытып жүрдүңүз. Бул мен ойлойм, качандыр бир биз тарыхты ошол жылы ушундай бир тынчтык жолунда шайлоо өтүп, ушундай бир нерсе өткөрүп бердик эле, ушундай жакшы тарыхый окуя болду дегенде сөз жок. Сиздин да бул жерде ошол президент алмашкан менен бирдей эле, биз ошо шайлоодо маданияттуулугубузду көрсөткөн сапаттар менен бирдей эле сиз багынткан улуу жеңиштер дагы айтылат деп мен баалайм. Мына бүгүнкү күндө жакында эле баарыбызга белгилүү болгондой, Швециядагы Улуфа Пальма маданият борборунда сиздин деген 38 мамлекеттин ичинен 1600 жазуучунун өздөрүнүн чыгармалары менен катышуусунда Китеп форумунун алкагында өткөн форумда сиз деген Кыргызстандан барган кыргыз эл жазуучусу Султан Раев биринчи орунду алды деген, бул биздин мамлекет үчүн өтө эле бир негизги тарыхый нерсе деп ойлойм. Анда эмесе көрүүчүлөрүбүзгө ошол жеңишиңиз жөнүндө дагы сөз кылып кетсеңиз. Чоң рахмат. Бул чындыгында эле аябай өтө кадыр бартуу форумда дүйнө жүзү боюнча өтөт. Бул форум жыл сайын ар бир мамлекетте өтүп атат. Бул жолу 2017 жылы Швецияда, Стокгольм шаарында өттү. Эми Швецияны өзүңүздөр билесиздер, бул бүткүл дүйнөгө таанылган ошол илимдин,
маданияттын эң бир жеткен чеги, ошол жеткен чокусу, бийиктиги ошол жерде бааланат да. Бааланат, ошо жыл сайын Нобель сыйлыгы ыйгарылып турат да. Ошол бул өтө символикалуу болду. Ошол Нобель сыйлыгы ыйгарылган Стокгольм шаарында, Швецияда менин романым биринчи орунду алышы, бул кыргыз менин гана эмес, бул кыргыз адабиятынын, улут адабиятынын азыркы кездеги чоң жеңиши катары болсо да, бул биздин маданиятыбыздын чоң жеңиши катары болуш керек деп ойлойм. Каралды, сиз алдын ала билдиңиз беле бул жеңиш жөнүндө же ошол жерден? Жок, таптакыр билген эмесмин. Ошондой эле мен финалисттердин эме шорт-листке киргенмин, андан кийин финалисттердин катарына өткөнүм аны жарыялайт да. Бирок ошо финалисттердин ичинен ким биринчи, экинчи, үчүнчү орун деген алганда, бул мындайдыр айтканда өзүнчө интрига болуп калат. Ошол жерде тапшырат да. А мен чындыгын айтканда ошол 7 адамдын катарына кирген, дүйнөсү боюнча 7 адамдын мыктылардын катарына кошулганыма деле сүйүнгөм да. Бирок көрбөйсүзбү, биринчи орунду алып, ошол биздин адабият жөнүндө сөз болду. Бул мен айтайын дегеним, мен биринчи орунду алгандыгым эмес, кеп биздин улуттук адабият жөнүндө сөз болду. Бул өзгөчө. Ошол улуттук адабият, анан улуттук маданият жөнүндө сөз болуп атпайбы? Эми ошондон бир маселе келип чыгат да. Жалпы эле биз албетте кыргыз маданияты бул дүйнөлүк маданияттын, дүйнөлүк цивилизациянын бир бутагы да. Биз ошол маданиятыбызды дүйнөгө жеткире билишибиз керек, тарката билишибиз керек, жайылта билишибиз керек да. Мына Чыңгыз Айтматовдун ысымы менен кыргыз маданияты, кыргыз адабияты чоң бир дүйнөлүк алимте таанылды да. Өтө руханий, өзгөчө бир бутак катары. Ошондуктан биз ушул өзүбүздүн маданиятыбызды, адабиятыбызды башка дүйнөнүн чөлкөмдөрүнө, дүйнө мейкиндигине жайылтышыбыз керек. Бир гана өзүбүздүн казаныбызда эле кайнап калбай. Ошондуктан ал биздин руханий дөөлөт же руханий чоң бир кенчибиз жалпы дүйнөлүк кенч болуш керек да, жалпы маданияттын бир эмеси болуш керек. Ошондой аракеттерди жасашыбыз керек. Себеби өзүнүн мындай бир өсүүсүн, өзүнүн чоң бир бийиктикке жетишүүсүн каалаган улут сөзсүз түрдө өзүнүн адабиятындагы, маданиятындагы башка элдерге тарката билиш керек деп айтар элем да. Ошондуктан бул өтө бир чоң мындай бир өзгөчө бир көрүнүш болду. Чыгарманын тагдыры жөнүндө да кошумча айтып кетсеңиз. Бул чыгарманын өзүнүн тагдыры болот эмеспи? Ар бир чыгарманын чындыгын айтканда, сиз айткандай, ар бир чыгарманын өзүнүн тагдыры болот, өзүнүн идеясы болот дегендей. Бул өзү мен 2012-2014 жылдар жазганымда бул романды. Буга чейин Жан деген романым, сиз жакшы билесиз, ал Лондондон чыкты 2015 жылы. Азыр бүт дүйнө жүзүндө жана Амазона деген бар, сет бар, түйүн бар. Амазона эң белгилүү да, Амазона UK деген ошонун тармагында дүйнө жүзүндө таркалып, азыр мындай дүйнө окурмандарына мындай жеткиликтүү болуп калды да. Анан эми бул роман өтө азыркы мезгилдин доордун бир гана биздин кыргыз эмес, кыргыз кыртышында эмес, дүйнөлүк кыртыштагы болуп аткан окуяларды же мындайча айтканда ошонун жалпы бир багытын, процессин көрсөткөн роман деп айта алам да. Адамзаттык маселелерди козгогон бул топон романы. Бул роман акыры заман жөнүндө эмес, ошондой эле дүйнөлүк катаклизм, кыйроо жөнүндө эмес. Эң башкысы адабияттын негизги каарманы бул адам да. Ошол адам жан дүйнөсүндө болуп аткан ыймандык деградация, ыймандык кыйроо, ыймандык акыр заман жан дүйнөсүндө болуп аткан нерсе жөнүндө да. Ошол романдын негизги айта турган идеясы, философиясы ошол. Биз адамзат, мисалы үчүн бизде айтылат, акыр заман келет, адамдын акыркы сааты келет депчи. Бирок ошол саатты, акыр заман күндү биз ким адам өзүнө жакындатышы мүмкүн, ошол убакыттын аралыгын кыскартышы мүмкүн да, анан өзүнө өзү тездетип алыш мүмкүн. Бул кайсыл маселеден келип жатат? Биринчи кезекте адамдын жан дүйнөсү бузулганда, ыйманы бузулганда, адамдык түшүнүктөр, дөөлөттөр, адамдык бузулганда, ошол апаат адамга ошончолук тез келет да. Ошондуктан ошол нерседен сактап калууда биринчи кезекте сактап калуучу дагы, өзүн аман алып калуучу дагы өзү адам да. Бул адамдын тазалыгы да. Ошол
ошол романда айтылат да, топон жүрөктөн башталат депчи. Ошол жүрөктөн, адамдын жүрөгүнөн башталат. Ошондуктан биз ошол топонго каршы альтернатива коюш үчүн биз жүрөгүбүздө, иманыбызда өзүбүздүн адамдык сапатыбызды, адамдык миссиябызды, адамдык тазалыгыбызды сактап калыш керек. Ошол жөнүндө да роман. Бул эксперттер, ошол дүйнөлүк эксперттер, башка адабият калыстары, адабияттануучулар өтө мындай жогору баа беришти да. Эми ал ошончолук дүйнөлүк жөн чоң конкурс болгондон кийин аттуу башы жазуучулар катышты. Анан ошол жерде дагы чоң баа берди да. Анан дагы бир маселе, ошол талкууларда да айтышты, эксперттер, швед жазуучулар союзу бар, швед академиясы бар, түздөн түз ошол Нобель сыйлыгын караган. Ошолор да айтты да, мына биз азыр дүйнөлүк адабияттын баардыгын мындай көз салып турабыз, монитордеп турабыз, жалпы процессти билебиз. Мисалы үчүн Азияга келе турган болсок, Азияда аябай мыкты процесс болуп атканын билебиз. Ошол эле Кытайда, ошол эле Япония, ошол эле Корея, Индияда, башка Турция, башка мамлекеттерде. Бирок биз эмнегедир Борбордук Азияда кандай процесс болуп атканын көз жазыбызда калтырып коюпбуз. Борбор Азия биз үчүн мындай бир жабык тема катары болуп турган эле депчи. Азыр ушул конкурстун, адабий форумдун алкагында биз өзүбүз үчүн Борбор Азия деп атын ачып атабыз деди да. Ошол ачып атабыз, ошол Борбор Азияда мындай бир чоң бир изденүүлөр, адабий процесс күжүлдөп мындай жүрүп атыптыр деп, ошону, ошол нерсени биздин адабият, жалгыз эле Кыргызстан эмес, ушул Борбордук Азиядагы адабиятты, кыргыз адабиятынан билип аткандыгы, ошондой эле Борбор Азия адабиятынан билип аткандыгы бир чоң мындай бир руханий олжо болду деп айтар элем да. Жалгыз эле Кыргызстан эмес да. Мен дагы бир айта кетейин деген орчундуу маселе, бул эми албетте биз бул жөнүндө кийинки урпактарыбызга, бала чакабызга, биздин кийинки жаштарга ушу бүгүнкү сиз алып келген жеңиштин баалуулугун, кымбаттыгын, бул тарыхый нерсе экенин сөз жок түшүндүрүп кетебиз деп ойлойм. Анткени биз баардыгыбыз эле дүйнөбүз жарды болуп калган жокпуз. Мындай карап келсең, азыр бүгүнкү күндө өсүп келаткан жаштар ушул филология жагында же болбосо ушу журналистика жагында окуп жаткан жаштардын деле дүйнөсү кур эмес. Мындан келди биздин кыргыздын дагы деле болсо уучу кур эмес. Сиз жазган нерсени, сиз жеңген нерсени баалап алабыз деген ойдомун. Чоң рахмат, Султан Акимович. Абдан жакшы маек болду. Сиздин жактоочуларыңыз, көрүүчүлөрүңүз дагы бүгүн ушу видео аркылуу биздин экрандан алып келген жеңишиңиз жана биздин шайлоодогу маданияттуулуктун тамыры жөнүндө айтып бергениңизге абдан кызыгып көрүшөт болуш керек. Дайыма биздин көрүүчүлөрдүн ушу бир сүйүктүү инсаны катары бизге келип маек куруп берип туруңуз. Чоң рахмат сиздерге, чоң рахмат. Ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн кыргыз эл жазуучусу Султан Раев маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.